Қанша этаж бұл мол? Бұл 26. 26 этаж, е? 6,5 миллион аласың, е? Да. $600 алабы? Лифтер ба? What's your name? My name is Hu Weiqing. Муйчин. Сіз мысалы қанша айына қанша ақшаға чейін істей аласыз? Адамдан өзүнүн мисалы болгон эң жакшы күндөр мен жок дегенде $2000 табам. Күнүнө? Саламатсыз. Яхшымысыз? Кош келипсиңер. Өзбекче үйрөнөбүз бул жа? Ооба. Биз азыр бул жактан кирип келе атканда байкап калдым да рекламаларданчы. Коңурукту да жок кылабыз дегендечи. Анан Как красиво. Суу булилер. Assalamu alaykum. Xush kelibsiz akajon. O'zbekistonga, Toshkentga xush kelibsiz deb buna Toshkentning tag o'rtasi, Jerekning janidan bugun efir tartal deb turabыз. Bugun ушул Toshkentda жашаган, эмгектенген мекендештерибизден интервью алабыз. Негизинде Toshkentте иштесе болобу, бул жака келип айлыгы канча акча тапса болот деген сыяктуу суроолорго жооп издеп көрөбүз. Алдыңкы жарым саат бою биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз баштадык. Достар, азыр биз Ташкенттеги клиникалардын бирине келдик. Бул жакта ушул клиниканы башкарган, ушул жакта директор кыргыздын тың кызы, кыйын кызы Индира Саламова. Кандайсыз? Саламатсыз. Яхшымысыз? Кош келипсиңер. Өзбекче үйрөнөбүз бул жа? Ооба. 1,5 жылда үйрөнүп Сиз өзүңүз Кыргызстандын кайсы жагынан болосуз? Өзүм атам Баткен жактан болот. Өзүм Бишкекте өсүп чоңойгонмун. Аммаңарды жакшы көрөм дейт экенсиз, Болады. Бул Аскар мырза Ташкенттеги Shanghai Construction Group компаниясында инженер болуп иштейт. Бул жакка келгенде 3 жылга жакындап калды. Бул канча этаж? Бұл биздин финансовый центр 3 здание, ошо 2 зданиясы 26-дан, аркасы бот Промстройбанк 33. Канча болду азыр бул ушул салынып атканда сиз башынан бери ушул проектте иштейсизби? Ооба, мен 0-дон чыкканда келгенде, уже подвалдары бүткөндө. Канча жыл болуп калды уже? Получается 2009 башталган, мени 2020-жылы жиберишкенде бияка. Достор, азыр биз Ташкент Ситиде жүрөбүз. Байышбайке экөөбүз. Байышбайке 5 жыл мурун Ташкентке келип, азыр бүгүнкү күндө үй бүлөсү менен биргеликте ушул жакта ишкердүүлүк жүргүзөт. Болгондо дагы Оштон эмес, нарындан, жок, Караколдон, Каракужур. Караколдун Каракужур деген жерден келип калган да, Ташкенткечи. Анан эмне болуп келип калдыңыз эле 5 жыл мурун? Строительный сфера жакы менен келгем. Өзүм кичинекей производство ачып. Жакшы болуп баратып, кайра запрет болуп калгандан кичине прогорел дегендей. Вот анан ошо ага чейин наружный реклама жактан опытым бар болгон үчүн ошол жака кирип кеткем да. Бүгүнкү күндө азыр эмне жумуш кыласыз? Шу наружный реклама, анан организаторский организация. Көчө жарнактарын, баннерлерди жасайсыздар, Той топурларды ошо организация кылып берем да. Официальный государственный мамлекеттин деңгээлиндеги көйүнчөсүндө ошондой. 1,5 жыл болду келгениңизге, бек? Да, 1,5. 1,5 жыл. Канча убакытта сиз адаптация болдуңуз Өзбекстанга, Ташкентке? Ну, 1 жыл, примерно 1 жыл адаптация болот экенсиң, аябай кыйын болот экен. Бул не то, что Ташкент, а вообще. болду? Эми башка өлкөгө келип жашаш все равно. Хотя бизге жакын болгону менен. Тааныштар жок. Өзүң жалгыз да. Анан ошонусу кыйын экен. Бирок азыр эми 1,5 жыл өткөн соң уже курбуларым пайда болду, коллективим бар. То есть азыр окружением уже чоң да. Чем биринчи келип иштеп баштаганда, конечно, кыйыныраак болгон. Жакшы. Буюрса биз бар дегендейчи. Эмне болуп келип калдыңыз? Бул жакта бүгүнкү күндө азыр должность сиздики директор экен, бул жакта башкарат экенсиз. Буга чейин эмне кылчусуз? Буга чейин Клиника кимдики? основательдер Кыргызстандан. Кыргызстанда Beauty Lab деген клиникабыз бар. Вот, кийинки филиал болуп, Генезис кылып атаганбыз бияктан. Вот, уже 9-жыл болуп атат, по-моему, Beauty Lab иштегениме. Анан ошо расширяться эткенди ойлонгон основательдер. Анан биз чогулап всегда кеңешчүбүз, чогучу, анан да, биз да поддерживать эткенбиз, да, давайте открываться там деп. И вот решились открыться здесь, вот меня сюда отправили как ротацию. Вот. Сиз башынан баштасак да, сиз бул негизинде бул проектке эмне болуп катышып калдыңыз? Шанхайдан келдим дедиңиз, сиз? Ооба, Шанхай головнойдо иштейм. Ошо головнойдон мен тил билген үчүн анан бияка жиберишкен да.
бир аз эме жардам. Кытайда окугансыз өзүңүз? Кытайда 2008 жылдан бери окугам, иштегем, ошо иштейм азыр Головнойдо, Шанхайда өзүндө. Анан бияка жиберишкен. Ал жака эмне болуп барып калдыңыз Кытайга? Ошо мектепти бүтүп эле Бишкектен 1 жыл окуп эле анан кеткем. Кайсы университетте окудуңуз? Так, мен 1 жыл эмеде окугам, КРСОдо. КРСОдо окуп, анан 1 жылдан кийин ошо кетип калгам да. Университет барып университетте окудуңуз Кытайдан, э? Кытайдан, да, бакалавр, эме, как положено, магистратура окуп. Немеңиз кандай? Профессия. Англисче civil engineering, инженер ПГС болот. Курулуш инженери, да. Курулуш инженери болот. Анан кантип ушул Караколдон келип бул жака Карагучур. Карагужур деп айтканды жакшы көрөт экен. Карагужурдан келип кантип ушул Ташкенттин бир жашоосуна кирип кеттиңиз, же болбосо ушул жактын бир бизнесине ушул жактан кантип өзүңүздүн ордуңузду таап кеттиңиз? Эми кандай десем, Кыйын болдубу башында? кыйын болот, обязательно кыйын болот. Бияка келгенде негизи өзбек тилин үйрөнүп интеграция катуу кылайын деген, бирок ошо тааныштар биякта аны жөн эле коюп, бияктагылар сразу билет сен бияктан эмес. Канчалык аракет кылсаң деле канча айырмасын биле алат. дагы ошо айырмаланып коюшат деп калган, анан ошондо койдум деп эле ошо орусча эле сүйлөшүп коюп. Биякта орусча көп иштей алып барам да, орус тилинде. Клиенттерди кантип таптыңыз эми? Сиз бияктан эч ким таанышыңыз жок болчу да, же бирөө бияктан жардам берди башында келгенде? Башында ошо биякта кайынем турчу, вообще кайын журттун. Аялым биякта Ташкентте өскөн негизи башында. Өзбечкабы, э? Өзбекче эмес, кыргыз. Кыргыз. Просто биякта өсүп, ошо экөөбүз тияка көчүп кеткен. Кайын журтка келип калган экенсиз да. Кайын журт жардам берген башында. Анан ошо организация ошо деңгээлиге жеткенде ошо кайынем менен көп иштешип калган. Ал жардам берип, мен ага жардам берип, ошо бирбирибизге жардам берип, ошону калып калгам ошо. Достор, азыр мен Ташкент Сити паркында турам. Бүгүн биз Ташкенттин көптөгөн жерлерине барып саякаттадык. Аябай жакты дегендей, анан кимде ким ушул жакынкы күндөрү Ташкентке саякаттоону пландап жаткан болсо, мен бул жерде турган компанияны сунуштамакчымын. Ушул Osh Trips компаниясы бизге ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Сиздер дагы ушул компания аркылуу келип саякаттасаңыздар, биринчиден саякат аркылуу, компания аркылуу келсеңиздер, турфирма аркылуу арзан түшөт экен. Экинчи, бул эң кооз жерлерди көрсөтөт жана убактыңыздарды текке кетирбейсиздер. Так что бардыгыңыздарга Osh Trips'ти сунуштайм. Ташкентке келип саякаттап кетиңиздер. Бул жакта кандай экен эми? Конкуренция кандай, ушул лазерный эмне, косметология деп атабыз, э? Бул жакта рынокко кантип кирдиңиздер, кыйынчылыктар болдубу, болгон жокпу? Башында эми бул бөлөк бөтөн жер, жаңы рынок дегендей, жаңы адамдар, биякта өзүңүз айтып аткандайчы, анан мындай жака маркетингти кандай кылып жүргүздүңүздөр? Биздин эсли бул жакта мындай көрүп аткан, ушул Бишкектен, Кыргызстандын барлык жеринен көрүп аткан, ушул косметологияда иштеген адамдарга пайдасы тийип калабы экен деп ушул суроону берип атабыз да. Ачык айрым жооп берип кетсеңиз. Бардык эле жерде кыйынчылыктар болот. Любой жерде кыйын болот. Эч жакта сен Эмне кыйынчылыктар болду? Биринчи. Кантип клиент таптыңар? Кантип команда чогулттуңар? Команда, өзүбүздүн командабыз Бишкектен бар болчу да. Анан ошолорду алып келдиңер, э? Маркетолог, в принципе, Кыргызстандан эле болду. Анан өзүбүздүн ошо биякта бир аз башкачараак экен, конечно, но Кандай экен башкачараак болгондо? Здесь агрессивная реклама деп коет го. Ошондой экен да, анан ну, я даже не знаю, как сказать. Бияктачы көбүнчө мен билгенде, мен түшүнгөндө бул жакта айымдар үйдө отурушат, көбүнчө. Анан сулук салондорго көп каттайбы же? Биякта айымдар үйдө отурушат, анан жолдошунун акчасын коротушат. Анан ачыгын айтканда, здесь женщины в основном, они, скажем так, если у нас большее количество женщин независимых, да, то здесь большее количество, которые там обеспечивают мужья. Ну, в какой-то степени это жакшы го дейм аябай. Анан биякта семейный ценностьтер көп экен, например, кээ бир эмнелерди байкадыңыз ушул сыяктуу мындай Ташкенттен? Эми парктарга барсаң деле, там үй бүлөлөрү менен жүрөт, там, например, да, жолдоштор аябай аялдарына жардам беришет. То есть плюсов очень много, конечно. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз барбы жок? Азыр. Жок. Үй бүлөңүз жок, э?
Бул жакта кыргыздар бар дагы? Азыр иштеп аткан же өзүңүз элесизби? Компанияда Компанияда. компанияда официально киргендерден мен биринчи чет мамлекеттик, не то что кыргыз. Ошо, чет мамлекет. 30 000 киши бар ошо. Кантип кирип калдыңыз сен Шанхайга? Мен Тоңжи университет бүтүргөм. Ал деген Кытайда ПГС боюнча биринчи орунда. Дүйнө жүзүнөн бир десятка кирет болуш керек. Ошон үчүн биздин университет бүтүргөндөр биякта башкарма шеф болуп иштешет. Бири-бирин тааныбыз. Чакырып эметип эле тааныштар менен деле. Тааныштар менен кирип калдыңыз. Чакырышкан өзүлөрү. Келбейсиң. Этаж турбай, мондай решетчатый. Ар бир зданияда ошо этаждар эвакуационный этаж деп коет. Ал эмне болот? Эвакуационный этаж получается мировой стандарттар боюнча ар бир 50 метр ошондой эвакуационный этаж болуш керек да. Вот. Например, пожар болуп кетсе, сен өйдө жагынан үлгүрбөйсүң ылдый түшкөн. Ошо эле этажга түшөсүң, и ошол жака от кирбейт, эме кирбейт, и пожарный машина туруп эме алып кетип калат да. И именно ошол жакта амортизаторлор турат. Демпферлер. Ошо поглощать этип, жер титирөөдөн эметпейт, иштеп койбойт аны. Мондай эме болгондо да эсип кулай турган болсо, бул жакты бекем болобу, Кулай турган болсо мындайынан кулаш мүмкүн эмес да бул. Аны үчүн 12 балл землетрясение болбосо эле. Мындайынан да кулабайт да. Ишелсе, шалкылдабайт даже бул. Слабый землетрясение болсо жутуп алат да өзү мүмкүн. Эми 5 жыл жашаптырсыз. Өзүңүздүн компанияңыз түп-түп, өзүңүздүн ордуңузду таап бул жактанчы. Анан бүгүнкү күндө Ташкентте же болбосо ушул Өзбекстанда мындай жашап иштегенге канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар? Сунуштай аласызбы? Сунуштай алам. Максатыбыз мындай, Байышбек ака. Канча акча тапса болот? Сиз мисалы канча айына канча акчага чейин иштей аласыз? Адамдан өзүнүн Сиздин мисалда. Мисалы болгон эң жакшы күндөр мен жок дегенде $2000 табам. Күнүнө? Жок, күнүнө эмес. Айына $2000. Айга канча чуркасаң ошончо табасың. Жок дегенде сиз $2000 табасыз. Жок дегенде эмне оборотту карасаң, расходторун карасаң $2000 жетип кетет да. А так мындай жакшы жумуш болгондо. Жакшы чуркасаң, өлө мисалы мен кичине ооруп калдым. Ошо күзүндө катуу ооруп калып, жаңы жылдын айында кичине вообще тура албаган күндөрдө болуп калгам. Кичине эметпей калдым да. Иштей албай калдым жакшы. Физически да. Так иштегенге жараша? Иштегенде жаңы жылдын алдында мене көтөрүлгөн балдар бар да. Катуу көтөрүлгөн. Биякта кандай эми жашоо мындай башка биздин Кыргызстандан көрүп атышат азыр биздин көрүүчүлөрчү, анан биякта жашоо кандай өзү негизи? Бияка келип мындай иштегенге ишти оңой тапса болобу? Бизнес кылганга кандай бул жакта мүмкүнчүлүктөр кандай? Мүмкүнчүлүктөр жакшы. Эгер мисалы биякта Мусафа Осман деген түшүнүк бар. Орусча айтканда мирное небо над головой дейт. Да, биякта мындай налоговый жактан катуу өмөр бар, бирок сиз өзүңүздүн планыңызды 10 жыл алдыга ала уже коюп койсоңуз болот да. Ошого жетесиз. Просто иштеш керек да. Мисалы мамлекет мындай ошол мүмкүнчүлүктү гарант болуп түзүп бере алабы? Льготу жакшы берет. Мисалы пандемиядан кийин канча деген өлө жакшы льготу беришти мамлекеттечи. Эптеп сенин фирмаң барбы? Вилайет деген ошо эме областтан келген кишилерге жумуш жок, көп киши жумушсуз калды да. Ошолорду жумушка орноштуруп берген үчүн толтура льготтор беришти. Жакшы жардам берди да. Демек, Ташкентке келип деле бизнес кылып иштеп кетсе болот экен. Мисалы, ошо бир директор көбүнчө эле азыр Москвага, Америкага кетип атышат. Эми кимге жараша дейм да, просто мисалы бир жакшы бүт бар тааныган бир директор бар, атын айта албайм, коммерческий тайнада окуйт аны. Айткандар, ар бир областка кирсең, Ташкентте өзүнүн нишасын алсаң, сразу көтөрүлөсүң. Биякта спрос көп, особенно опытыңыз бар болсо, спрос ошого жакшы да, жакшы төлөп беришет. Мисалы, Россиядан келген ошо көрдү го эксперттердин сапаты кандай экен, сан сапат дегенде. Биякта Ташкенттин ичинде эле өзү 7 миллион калк жашайт экен, 7 миллион калк жашайт экен. Демек, бул кандай бизнес баштасаңыз дагы сиз кардарларыңыз ошончолук көп деген. Элестеткиле, Кыргызстан 7 миллион, сиз 7 миллион кандай десем, сатып алуучу да, мисалы сенин услугадан. Ар кайсы региондо та иштеп жүрбөйсүң да, бир шаарда бүт бала чогулган да. Покупасыз болуп жакшы да, просто биякта ошо. Жакшы. Россияда жашап жаткан мекендештер, кандайсыздар?
Планета 312 кыймылсыз мүлк агенттигин билесиздерби? Билбесеңиздер, жакшылап угуп туруңуздар. Сразу айтып коеюн, бул курулуш компания же кооператив эмес. Бул компания 2015-жылдан бери иштеп, 7000 кыргызга үй алууга жардам берди. Эгер сиз Россиядан нак акчага же ипотекага үй алам десеңиз, же үйүмү сатам десеңиз, анда биздин компания агенттик жана юридикалык кызматты көрсөтөбүз. Бул компанияда өз ишин мыкты билген адистер кызмат кылат. Суроолор боюнча экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. Бул жакта иштесе болобу? Иш тапса болобу? Кыздарга мисалы, сулуулук салондордо, ушундай клиникаларда жумуштар көп элеби? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Жумуш көп, бирок биякта население да көп да. Ошону да ойлошубуз керек. Ташкенттин өзүндө эле 7 миллион адам бар, Около 5 миллионов. 5 миллион, Кече 7 миллион дештилер, бүгүн азайып калышты. Нет, 4 миллион 900 с чем-то было. Ну, это зарегистрировано, а есть, которые не зарегистрированы. Вот, 7 миллион көп кой. Вот. Ну, бияка келип иштесе кандай? Население калк өзү чоң болгон үчүн биякта в принципе өзлөрүнө бирок кадр жетишпейт. Ачыгын айтканда кадр жетишпейт. Бирок иностранный мигрант келип иштейм десе, биякта определенный там лицензия алыш керек на работу, да, там это тоже около там $900, да, стоит, то есть. И не каждый работодатель, то есть будет согласен, да, за нее лицензию оплачивать, да, скажем, вот это все. А так по контракту келип иштесе очень много здесь по контракту келип иштегендер. Силердин клиникаңызда кыздар барбы жокпу? Кыргыз кыздар. Жок. Сиз жалгыз. Мен жалгыз. Анын бул жакта баягы улутчул келишпейби булар? Өзбек туугандар сизди мындай бөлүп дегендей. Жок, биякта андай жок. Биякта көрсөңүздөр керек, аябай многонациональная же страна. Анан биякта андай жок. Өзүңүздү эркин эле жакшы эле алып жүрөсүз, Эркин эле. Анын пландар кандай? Биякта 1,5 жыл иштептирсиз. Дальше биякта эле каласызбы же Бишкекке барып кайра кетесизби дегендей. Кыргызстанга бат-бат эле барып турсаңыз керек? Да, жакында. В принципе, барып турам. Ата-энемди алып келген бияка, в принципе. Ата-энеси бияктабы? Жок, я в тот раз просто на Новый год привозила сюда, когда вот этот. Биякта жашоосу кандай экен? Мисалы, сиз алып аткан айлык менен Бишкекке салыштырмалуу мындай жашоо шарты өзү кандай экен? Айлык жетип атабы? Сам по себе Ташкент дорогой город. Как бы 30%ке кымбатыраак Бишкекке карагандачы. Анан акчанын баркы бир аз башкачараак да Кыргызстанда. Биякта, например, хотя билбейм, мен 1,5 жылдан бери деле, бирок Бишкекке барсаң деле акча ошондой эле коройт, в принципе. Вот. Ну, мен биринчи келгенде ушундай болуп көргөн. Или из-за того, что я в этом районе живу, без С1-де жайгашканбыз. Ну, это считается один из дорогих районов, вот. И я и сама. Элиталар жашайт. Да. Иностранецтер көп жашайт биякта. Анан өзүм да ошол жакта жашайм. И магазиндер бүт негизинен аябай кымбат да. Может, ошого дагы анан. Бул жакта азыр сиз компанияда, Ташкенттеги компанияда 4-нчү адам экенсиз да? Ну да, примерно. Должность боюнчачы. Анан азыр ичине кирип көрүп чыксак болобу? Болот. Азыр достор, биз Ташкент Ситинин так ортосунда турабыз, паркында турабыз. Мындайча айтканда, бул Ташкенттеги эң туристтер көп келүүчү, анан кымбат, кымбат жердин бири. Азыр ушул жерге мына ушундай бийик имараттар курулуп аткан экен. Бул дагы ушул эң кымбат үйлөр бар бул жакта. Анан ушул жерде эң чоң проектинин болгондо дагы инженер болуп иштеп аткан биздин Аскар байкебиздин азыр жумушун бир жанынан барып көрөлү. Хорошо. Жүрүңүз. Каскаларды алып азыр объекттин ичине көтөрүлөлү деп атабыз, үстүнө чыгалы деп. Ташкенттин үстүнөн көрсөтүп берели силерге. Бул азыр кайсы, качан бүтөт? Канча калды дагы? Быйыл бүтүш керек берсе. Быйыл бүтөт, Канча этаж бул мол? Бул 26 этаж, Мынакей бүт сырты стеклянный экен. Азыр ичине кирип атабыз. Канчанчы этажга чыгабыз? 26. Эң үстүнкүсүнө чыгып турган тарталы деп атабыз. Hi, hello. Hello. How are you? I'm fine. Fine. What's your name? My name is Hong Weiqing. Mo Yiqing. Mo Yiqing. How old are you?
Biz de batış alalım. Girdik. Kettik yani. 26 этажга көтерілдік. Азыр видті көрсетеміз сіздерге. Мінекей достар, біз азыр 26 этажда тұрамыз. Бұл жақта Ташкент Сити. Үстінен көрсетіп берейін сіздерге. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I... Бұл имараттың крышасына шығып атасыз. Жаңа біз көріп атқан крышасы. Үсті ондай стеклянный болып жағылады екен да бұл. Қызу жүріп атты. Мінекей. Съемка қыламыз деп 27 этаждың чоқысында жүрөбүз. Азыр біз 27 этажда тұрамыз. Болғанда да бұл салынып атқан объекттің крышасына шығып алдық. Бұл каркасный этаж деп қойды. Анан эми бул Ташкент боюнча эң бийик этаж кайсы? Ең биік здание вот жанымызда құрылып бітті уже. Бұл, Неслан деген. Бул канча этаж? Бұл мен ойымша бір 51 этаж болуш керек. Ошондой. Бизден бийигирээк. Биздин кыргызстандык курулуш компаниялар бар бул жакта? Бар. Келгендер бар. Аскар байке, мен байкашым боюнча азыр Ташкентте ушул бийик имараттар жаңыдан курулуп баштаптыр. Ооба, жаңы башташ. Курулуш кандай жүрүп атат азыр? Сапаты жагынан деги эле мындай курулуш өзү кандай болуп атат? Башка зданияларды айтпайм, бирок биз жагынан ошо Кытай стандарты менен курулган. Биякта Өзбекстан өз стандарттары жок высоткаларга. Ошо бул сейсмостойка 9 балл ошо Кытайда проект жасалып, ошо проект боюнча куруп атабыз да. Негизи канча этажга чейин уруксат берилет Ташкентте? Ташкентте буну проектировщиктер санайт. Вроде 50-60 этаж без проблем, да? Аскар байке, биз Ташкентте иштеп, бул жакта эми ар кандай ар кайсы сферадагы адамдардан интервью алып атабыз да. Анан ушул курулуш тармагында сизди кезиктирип калдык. Сизден дагы сурайлы деп турабыз да. Бул сөзсүз түрдө этикага туура келбей турган суроо болушу мүмкүн, бирок биздин көрүүчүлөргө бул нерсени билип бербесек болбойт да. Вот курулуш тармагында иштеп канча акча тапса болот? Кайсы компания карата? Ар бир компания. Мисалы, сиздин компанияңызда азыр сиздин айлыгыңызды билсек болобу? Примерно мындай. Так айтпай эле коюңуз. 3-4 миң доллар, айына ушунча тапса болот, Сиз азыр өзүңүздө ушундай айлык иштейсиз, Жакшы. Биякта немелерчи? Кара жумушта иштегендер. Мисалы, курулушчулар. Кара жумушта мен билбей эткем, ушу бухгалтериялардан сураш керек мен бул жагынан. Эми кандай пландар? Өнүш. Дальше биякта каласызбы же Кыргызстанга көчүп? Эми Кыргызстанга сагынам. Күндө айтпайм, мына жердештерди жолукканда жыргап ар бир отуруш майрам да бияктачы. Просто бирок Кыргызстанга келгенде деле уже түшүнөсүң. Ашланфуну сагындыңыз? Каракоска, Ашланфу, Нарынский, Бешбармак, Чебачки, Шоро дегенде таңда биздин жана ошол тойбос биздин фирма келген. Шоро келбейби бияка? Келет. Эми Кудай урса келет деп отурабыз, күтүп атабыз. Эмне азыр жокпу? Жок. Биякта шоро деген понятие жок биякта. Бизде мисалы эжелер жок, жанагындай сатылып магазиндерге деле келбейби? Шорону алып келиш керек экен анда. Эжелер келип бочкаларын койгондо жас келди деген бизде сөз бар го. Бишкекке андай понятие биякта жок. Токотер жерин сурайлы. Ташкентте канча айлык тапса болот жаксы, канча акча? Мисалы, сиз ушул сферада иштеп атып, айына эми бул этикага туура келбейт, бирок айла жоктон биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүзгө ушул маалыматты билип берсек жакшы болмок деп сурап атабыз да. Мындай айлыгыңыз канча? Айына. Канча таппасам да Кудайым берекесин берсин. Ооба, албетте, анын бар го. Эч ким эле мындай жөнтөгүндө канча табарын эч ким деле мен мисалы өзүм деле айткым келбейт, бирок биздин көрүүчүлөргө бул нерсе аябай кызык. Ташкентте ушул косметологияда иштеп канча акча тапса болот экен деген. Бишкекте деле жакшы акча тапса болот. Жок, Ташкентте айтып коюңуз бизге. Бишкекте эмес. Я не могу говорить. Примерно мондай, примерно доллар менен. Ну, жакшы, Кудайыма шүгүр. Өзүмө жетет. $1000. Көбүрөөк, 1,5 миң долларга жакын. Ну, жакшы эле табам. Ну, жакшы, андан да жакшы окшойт. $2000 мейли көтөрдүк. Айына $2000 чыгарса болобу?
Кандай мен Мисалы, сыяктуу сиз иштеппи? сыяктуу иштеп. Мейли 3000 мейли. Ойлонуп калдыңыз. О, мен ушундай болсо. 2,5 анда. Сизге дагы эмес, мага да эмес. Кечки базар деп салгансыз. Ташкенттен байкаган нерселериңиз, өзгөчөлүктөр. Эмне жагынан? Ну, бардык жагынан эле. Курулуш тармагы болобу, той топур болобу, менталитет жагынан, салт сана, үрп адаттарынан сизди таң калтырган нерселер. Жок, бул жагынан мен кытайлар менен иштейм, кытайлар менен жашайм бир жерде. Аны көп деле чыккан жерлерим жок. Мындай коллегалар менен. Ошондой эле. Орто Азия. Бир аз айырмасы бар болуш керек, бар, конечно. Достор таптыңызбы бул жактан? Достор бар, 2 досум бар. Ташкенттик өзбектер, аябай жакшы балдар да. Кезип турабыз эне. Эмне үйрөндүңүз бул жактан? Өзбектерден эмнени үйрөнсөк болот экен? Буларда кандай плюс жактары бар экен? Тамак жасауну үйрөндүм. Тамак жасауну. Ошо жагын. Сиз үйлөнгөнсүзбү? Үй бүлөңүз барбы? Жок, үй бүлөңүз жок, Бойда кыйын. Качан деп сурап атышабы элдер? Ну, кээ сурап калышат. Мен жакында ошо менде пландарымда бар ошо. Бул жагынан иштеп кыймылдап дегендей. Бул клиника канча адам иштейт? Канча квадрат метр? Айлык оборот деп эле сурайсызбы? Биякта азырынча 13 персоналда бар. Квадрат метри? 300. 300 квадрат метр. Биз азыр бул жактан кирип келатканда байкап калдым да рекламаларданчы. Коңурукту дагы жок кылабыз дегендечи. Анан кызык болуп калды да, кантип жок кыласыздар коңурукту. Кстати, Бишкекте да бар Beauty Lab клиникада. Силердики мындай косметология кандай, коңурукту кандай текшересиз бар? Лазер менен. Лазер менен? Бул прям 100% жок кылат деп гарант бере албайм. Бирок бир аз мындай үнүн жок деп калышы мүмкүн. индивидуально дегеним да. То есть в некоторых случаях действительно 1-2 процедурадан эле прям клиенттер бар, отзывдары да бар, келип аябай довольны болгон, потому что бул процедурага кээ бирлер операция да кылат. Да. Анан операция менен жардам бере албай, анан лазер менен результат алганына аябай разы болгон клиенттер да көп болот да. Анан поэтапно бул лечение, бир процедура эмес, курсам алат. Бир курс алыш керек бе? Бир 5 процедурада алам. Сен неме? 2 жумада бир. Сага жардам бере албайт экенбиз. Аябай жакшы. Эң пайдалуу силердин процедураңар ушул окшойт жагында деп койду. Келишеби, чын эле ушундай келишеби мындай? Коңурукту жок кылышым керек болуп атат кылып. Бул не только мужчин это касается, это и женщин, да. Аялдар да көп келет. Достор, азыр биз Аскарбай кен объектисинде жүрөбүз. Бул жерде ушул зданиянын ичинде 26 этажда. Анан бул жакта бизде атың ким сенин? Хаятулла. Хаятулла деген досубуз ушул жакта лифтер болуп иштейт экен. Мен биринчи жолу угуп атам, ушундай лифтер деген кесип бар экенинчи, ушундай иш бар экен. Канча жыл иштеп атканың сен? 2 ай. 2 ай болду, муну кантип үйрөнүш керек? Лифтер болуш үчүн эмне кылыш керек? Эчнеси керек эмес, өзүм келип бардым. Тайчаны билиш керек, өргөнүш керек, тайчаны. Тайчаны билиш керек. Просто мен ракаманы билип алдыммы? Ракаман болду. Болду. Сенин кызматың эмне бул жерде? Кызматың эмне жумуш кыласың? Шу, лифтер. Лифтти түшүрүп, кнопканы басып иштейсиңби? Кытайлар өздөрү түшүрө албайбы? Кытайлар өзү бекерчи ятыпты улар. Аягын асман. Неме канча сен канча айлык аласың? 6,5. 6,5 миллион кандай? 6,5 миллион. 6,5 миллион аласың, Да. $600 алабы? Лифтер. Красавчик. Сен жумушуң өтө сонун жумуш экен. Бирок билесиңер, аябай маанилүү жумуш. Эмне маанилүү? Все-таки кээ-бирлер келип басып койрот, а болбосо карайт, токтор, өзүм басып берем. Кээ-бир вандалдар келип. Сен окугансыңбы ушул лифтердин немесин окусун? Окумаганмы? Окуган эмессиң, Кеттик анда, бизди немеге түшүрүп кой. Болду, онго жеттик. Онго жеттик. Сен азыр биз кайра неме кылганда сен бияка чыгып кой, Азыр келесиңерби? Нече битлер? Азыр биз батана келебиз азыр. Жок, өчүрүп койгула, болду. Всё. Ошо бул имараттын өзгөчөлөрүнүн бири ошондой да, бизде стандарттар боюнча, Кытайда болсун, Америкада болсун, ар бир 50 метр бул эвакуационный этаж болуш керек.
мисалы там 26 этажда иштесең, кокустан кудай сактасын пожар болуп калса, ошо 1-этажга чейин түшпөй, ошо 50 метрден ашпайт да, ошо эвакуационный этажга киресиз. Бул ошол эвакуационный этаж бул? Эвакуационный этаж деп коет. А бул эмнеси эвакуационный этаж? Бияка түтүн кирбейт, от кирбейт да. Ошону атайын жасалган. Бияка лифт да токтобойт. Лифт токтобойбу? Лифт токтобойт бул этажга. Лифт токтобосо кантип бияка түшөсүң? Неме, лестница менен чыгып лестница менен түшөт, потому что пожар башталса, ошо лифт колдонбош керек да. Лестница менен түшөт. Ошон үчүн 1-кабатка чейин түшпөш үчүн ар бир 50 метр ушундай этаждар бар. Анан бияктан да өзгөчөлүгү фасад ачылат. Фасад ачылат, анан пожарный машина келип туруп, эмесин коет, шатасын коет, ошо бул жактан эме түшүп кетсе болот да. Коопсуздук жагынан ошо. Анан экинчи эмебиз өзгөчөлүгү ошо демпферлер турат. Бул демпфер оңой менен айтканда амортизаторлор да. Бул темирби бул? Темирден стали, вот именно жер титирөө болгондо өзүнө жутуп алат да, бул энергиянын баарын. Деме, подвалдан баштап үстүнө чейин ушундайбы? Жок, ушундай чоңдор болсо 2 этажда турат. Вот именно расчет кылып аткандарда эң чоң нагрузка ошо 2 этажга келет да. Ошон үчүн жутуп алат и здание шалкылдабайт да, тура берет. Жакында деле жер титирөө болду го, бул такыр кыймылдаганда жок да. Ушундайларды коюш керек турбайбы? 9-бальный зоналар ушундайды коюшат да. Рахмат сизге чоң. Келиптириңиздер. Ишиңизге ийгилик. Ушундай Ташкентти багынтып, Чоң рахмат. анан анын ичинде ушул кыргыздардын жанагы сыймыгы болуп жүрөрүңүз. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кыргызстандан күтөбүз буюрса. Бизди көрүшүлөргө Жакшы калыңыздар. Как надо прощаться? өзбекче. Как прощаться? Сау болуңар. Сау болуңар. До свидания. Все, рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик. Силерге дагы. Кыргызстандан күтөбүз. Барам. Майлы ака. Хоп.